Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бүгүн 9 август күнү Парижде уланып жаткан 33-чү жайкы Олимпиада оюндарынын алкагында кыргызстандык балбаныбыз Айсулуу Тыныбекова килем ортосуна көтөрүлдү. 62 кг салмак чембирдигинде беттеш өткөргөн кыргызстандык балбаныбызга каршы Африканын чемпиону, Африка оюндарынын жеңүүчүсү нигериялык Эстер Коловоля аттуу жаш балбан беттеш өткөрдү. Бул беттеште чынын айтыш керек, Айсулуу Тыныбекова өтө көп күч сарптагысы келген жок. Беттеш башталар менен эле кыргызстандык спортчу салкын кандуу кыймылдап, эч кандай ыкмага барган жок. Биринчи бөлүктө Коловоля бир аз пассивдүү кыймылдагандыгына байланыштуу бир упай кыргыз балбанына ыйгарылды. Ал эми экинчи бөлүктүн жүрүшүндө Коловоля биринчи болуп чабуулга чыгып көрдү жана бир упайды жазды. Андан кийин Айсулуу Тыныбекова дагы чабуулга чыгуу керек экендигин сезип түшүндү. Алгач бир жолу атаандашын килем сыртына түртүп чыкса, андан кийин эки упайды алууга жетишти. Ал эми беттеш соңунда Коловоленин машыктыруучулары челлендж алып, челленджде жеңилип, 5-чи упай кыргызстандык балбанга жазылды. Ошентип Айсулуу Тыныбекова өзүнүн алгачкы беттешинде көп деле толкунданбастан, салкын кандуу, ошол эле мезгилде көп күч сарптабастан күчтүү делинген, айрыкча физикалык жактан абдан мыкты даярдыкка келген Нигериянын балбанын утуп кийинки баскычка чыкты. Эми кийинки баскычта кыргыз спортчусуна каршы АКШ же туркиялык балбан беттеш өткөрүшү ыктымал. Биз бул беттештерди чыдамсыздык менен күтүп, кыргыз балбанына ийгилик каалап турабыз. Бул кызыктуу беттешти түз эфирде кайдан көрүүнү билбей жатсаңыздар, анда биздин Ала Тоо спорт телеграм каналыбыздан карап турсаңыздар болот. Ал жактан түз эфирде көрсөтүүдөбүз. Аны табуу эң жеңил. Телеграмга киресиздер, Ала Тоо спорт деп жазасыздар жана көрө бересиздер. Урматтуу мекендештер, бүгүн буюрса жакшы жаңылыктардан кезигели. Амандашканча саламатта калыңыздар.